Конвенциянын талаптарына ылайык бейзаттык маданий мурасты эл аралык деңгээлде сактоо максатында төмөнкү 3 түзмө түзүлгөн. Алар бейзаттык маданий мурастын өкүлдүк тизмеси, ыкчам коргоого муктаж болгон бейзаттык маданий мурас тизмеси жана бейзаттык маданий мурасты сактоодогу мыкты тажрыйбалар тизмеси. Аталган тизмелерге ар бир катышуучу мамлекет кайсыл бир бейзаттык маданий мурас элементин өз алдынча же башка мамлекеттер менен биргелешип сунуштаса болот. Бир нече мамлекет биригип берген сунуштамаларды көп улуттук сунуштама деп аталат. Ал эми Кыргызстандан аталган тизмелерге кирген бейзаттык маданий мурас элементтерин алсак, 2012 жылы ыкчам коргоого муктаж болгон бейзаттык маданий мурас тизмесине шырдак жана ала кийиз жасоо өнөрү кирсе, 2021 жылы бейзаттык маданий мурасты сактоонун мыкты тажрыйбалар тизмесине көчмөндөр оюндары кирген. Ал эми бейзаттык маданий мурастын өкүлдүк тизмесин алсак, 2008 жылдан тартып Кыргызстандын атынан Акындар өнөрү, Манас Семетей сейтегү чилтеги, Көк бөрү оюну, Ак калпак жана Элечек кирген. Ошол эле өкүлдүк тизмеге башка мамлекеттер менен биргелешип кирген сунуштардын катарында киндик эне салты, апендинин жоруктары, ителги салуу, тогуз коргол, каламанан, Нооруз майрамы, айтыш өнөрү жана боз үй бар.